Ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Кара шоколаддын пайдалуу касиеттерин санап өтөйүн. Өзүңүздөр тыянак чыгарып алыңыздар. Өдүүдөн баштай турган болсом, баарынан дагы бул азык мээбиз үчүн өтө пайдалуу. Андагы клеткалардын картаюусун алдын алат, же болбосо эч кур дегенде кечеңдетип турат. Эс тутумду начардап кетүүдөн сактайт, эс тутумду бышыктайт. Жана дагы мээдеги пайдалуу болгон гормондордун көбүрөөк бөлүнүп чыгышына шарт түзүп, сөзсүз түрдө маанайыбыздын дагы көтөрүңкү болушуна салым кошот. Анан дагы тамак оорусунан дагы эртерээк айыгып кетүүгө жардам бере алат. Анан сөзсүз түрдө тамак сиңирүү органдарына дагы пайда келтирбей койбойт. Пайдалуу болгон микробдордун жоон ичегде иштелип чыгышына шарт түзөт. Жана дагы жүрөк кан тамыр системасына дагы өзүнүн көп пайдаларын келтирет. Айта кетсем, анын кан басымдын төмөнүрөөк жүрүшүнө салым кошот. Эгер бийик болсо түшүргөнгө жардам берет. Анан дагы кан тамырлардын ички катмарын бекемдеп турат дагы жүрөктүн жакшы иштешине сөзсүз түрдө салым кошуп турат. Жана дагы албетте иммунитетти көтөрөт. Андыктан ушул иммунитети начар адамдарга сөзсүз түрдө биринчи кезекте сунушталат. Биз үчүн зыяндуу болгон холестерин бар. Ал болсо инфаркт, инсульт өңдүү жаман ооруларга алып барышы мүмкүн. Эгерде сиз кара шоколад жеп турчу болсоңуз, ушул оорулар менен ооруп калуу мүмкүнчүлүгүңүз азаят. Анан дагы мандайды көтөрүшүн айттым. Уйкуну дагы зарыл учурда ачып, сизге энергия тартуулап бере алат. Бул мен эстегендер гана болду. Чындыгында анын пайдалары мындан дагы бир канча эсе көп. Анан дагы албетте өтө пайдалуу нерсе болгонуна карабай, кээ бир адамдарга сунушталбайт. Ошолорду айтып өтөйүн. Биринчи кезекте 5 жашка чейинки балдарга мен сунуштай албайм. Балким сиздин өзүңүздүн дарыгериңиз сунуштаган болсо, кандайдыр себептен улам сөзсүз түрдө жедирсеңиз болот. Анан дагы диабет оорусунан жабыркаган пациенттерге дагы сунушталбайт. Эгерде сиздин салмагыңыз нормадан кыйла ашча болсо, сизге дагы сунушталбайт. Анткени мында калория бар сөзсүз түрдө. Андыктан өтө аз жегениңиз жакшы болот. Калган адамдарга дээрлик эч кимге чектөө жок. Ошондой болсо дагы баардык нерсенин ашчасы зыян. Андыктан өлчөм менен жеген жакшы. Жеке мен дарыгер катары сиздерге бир жумада 2 жолу бир шоколадты мисалы 2 тишинчелик өлчөмдөгүсүн жеп турушуңуздарды сунуштайт элем. Бул сөзсүз түрдө өдүүдөгү санап өткөн пайдаларды сизге келтирбей койбойт. Эгер күндө жей берчү болсоңуз, сөзсүз түрдө өзүнүн терс таасирин дагы тийгизип калышы мүмкүн. Андыктан ушул сунуштарга көңүл бурасыздар. Албетте тандаганда да шоколадды өтө ишенимдүү, сапаттуусун тандасаңыздар өтө сонун болот.